Кадырман көрөрман, Азаттык Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоону чагылдырган программасын улантат. Бир аз мурун гана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров автоматтык эсептегич урналардан түшкөн добуштар жана округтар боюнча кимдер алдыга чыкканы боюнча азын-олак айрым округтар боюнча маалымат берген. Азыр биз Азаттыктын студиясында кесиптешим Бакыт Асанов менен ар бир округ боюнча кимдер алдыга чыкты, канча добуш топтой алды, алардын өтмүшү тууралуу маалыматтарды беребиз. Ооба, Бакыт, чындыгында эле Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо автоматташтырылган системасына учурда автоматташтырылган системага келип түшкөн добуштар саналууда. Ал эми кол санак бир аз убакытта алары белгилүү. Бирок ошентсе дагы азыркы тапта айрым округтарда аталган добуш урналарынан 50% ашык добуштар келип түшсө, айрымдарынан 40%-дын айланасында экендигин көрүүдөбүз. Анда эмесе биз ушул 30 округту биринчиден баштап 30-чуга чейин кимдер алдыда келе жаткандыгын жана жаңыртылган шайлоо мыйзамына ылайык алдыңкы бир жыныстагы 2 талапкерди жана үчүнчүсүн тактап айтканда аялдардан ким алдыга сурулуп добуш мандат алуу ыктымалдуулугу бар экендигин түшүндүрө өтсөк, алгачкы округ бул биринчи округ. Биз билгендей Борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн картага ылайык биринчи округга Лейлек жана Баткен райондору кирген. Азыркы эсеп боюнча добуштардын 40%ке жакыны саналды. Ага ылайык Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевич аттуу талапкер жалпы добуштардын 19%дан ашыгын алып алдыда келаткан көрүүдөбүз. Биз билгендей Ажыбаев Чыңгыз буга чейин Лейлек округунан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Бул иреттагы талапкер катары катталган эле. Ал эми экинчи болуп Жороев Исманалы Эгембердиевич аттуу талапкер келе жатат. Буга чейин Азаттык радиосу аталган талапкерлер тууралуу өзүнүн кыскача досьесин даярдаган. Андагы маалыматка ылайык Исманалы Жороев 48 жашта, Лейлек районунда туулуп өскөн, кесиби боюнча юрист. 2010 жылдарда Жогорку Кеңештин төрагасынын депутатынын жардамчысы болуп иштептир. Учурда Илек Строй Групп деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси экен. Ал эми үчүнчү болуп бул жерде азыркы учурда добуштардын саны боюнча Исаев Абди Касыт аттуу талапкер келе атат. Бирок эгерде 2 эркек талапкер өтүп кете турган болсо, ал мандатка ээ болбой калышы мүмкүн. Ал эми аялдардан ичинен эң көп добушту Талиева Камила Абдразаковна алган экен. Биз билгендей Камила Талиева буга чейин Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты болгон. 2010 жылы Арнамыз партиясынын тизмеси менен, ал эми 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгын мандатын алган эле. Анда эмесе экинчи округ өтөлү. Экинчи округ өтөрдөн мурун дагы бир нерсени мен белгилеп кетсем болот экен. Бул жерде ошондо 7-чи чакырылыштын 3 депутаты талапкер катары атсалышкан экен. Ошол эле Айгүл Айдарова да бар, Чыңгыз Ажыбаев жана бизде Камила Талиева. Андан сырткары Миргүл Темирбаева дагы бир 4 талапкер буга чейинки Жогорку Кеңештин депутаттары талапкер катышкан. Азыркы учурда добуштардын 40% гана эсептелди. Албетте алдыда 60%дык добуш бар. Ошондуктан бул жыйынтык акыркы жыйынтык эмес, дагы көп өзгөрүшү мүмкүн. Анда экинчи округ өтө берсек. Экинчи округда Атажанов Ырысбек Исламович аттуу талапкер шайлоочулардын 22%дан ашык добушун алып алдыда келатыптыр. Азыркы учурда канча пайызы келип түшкөндүгүн 38% гана жакын добуш урналарынын жыйынтыгы автоматташтырылган эсептөө системасына келип кошулган экен. Биз билгендей Ырысбек Атажанов дал ушул экинчи округ буга Кадамжай жана Баткен райондорундан буга чейин да 2021 жылы парламентке депутат болгон. Бул иреттагы өзүнүн багын сынап
мандат үчүн күрөштү. Акыркы күндөрү ушул Атажановдукка байланыштуу мыйзам бузуулар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыздар келип түшүп, Борбордук шайлоо комиссиясы анын маселесин карагандыгын да билебиз. Ал эми экинчи болуп азыркы тапта Калпаев Бактияр Алиевич келе жатыптыр. Ал жалпы шайлоочулардын 12%дан ашуунун добушун алган экен. Бул акыркы жыйынтык эмес. Биз билгенден Бактияр Калпаев дагы 7-чакырылыштагы парламент депутаты болгон. Ал Баткен округунан мандатка ээ болгон болчу. Ал эми 3-чү болуп биз эми аялдардан, азыркы мыйзамга ылайык аялдардан ким алдыга сурулуп кеткендигине көңүл бура турган болсок, азыр алдыда Аманова Бурун Кушбековна аттуу талапкер жалпы шайлоочулардын 9,5%га жакынын добушун алып алдыда экен. Бурун Аманова дагы буга чейин Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон, Ата Мекен партиясынын тизмеси менен мандат алып иштеген эле, өзү ишкерлик менен алектенери белгилүү. Дагы бир кызык нерсе, буга чейин ушу Жогорку Кеңештин депутаты болгон Султанбекова Чолпон Алыйна азырынча жалпы добуштардын 6%га гана жакынын алып, ошо аялдардан экинчи экендигине көңүл бурсак болот. Биз эскертип өтөлү, бул жалпы Баткен жана Кадамжай райондорундагы жалпы добуштардын азыркы тапта 38%га гана жакыны саналгандыгын эске алышыбыз керек. Негизинен Бактияр Калпаев буга чейин чек ара маселесин бир топ көтөрүп жүргөн, 32 жашта, ошол эле учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен бир топ ошол саясатты дөңгүлөш болуп жүргөнүн да билебиз. Анан азыр бул алдыңкы 2 округду эле караганда, эгер добуштарды 100% саналганда дагы ушул сан өзгөрбөсө, анда 7-чакырылыштын депутаттардын ичинен жок эле дегенде 4 депутат кайра 8-чакырылышка дагы шайланып келип калышы мүмкүн деген сөздү билдирди. Анда биз 3-чү шайлоо округуна өтө берсек. 3-чү шайлоо округда жалпы шайлоочулардын 37%дан ашыгынын гана добуштары автоматташтырылган эсептөө системасына келип кошулуптур. Бул шайлоо округунун картасына көз чаптыра турган болсок, Ноокат, Кызыл Кыя аймактарын камтыйт. Анда алгачкы орунду, биринчи орунду Рыспаев Равшанбек Рыспаевич аттуу талапкер азыркы тушта келе жатат. Ал жалпы шайлоочулардын 37%-нын 19%га жакын. Эгерде жалпы шайлоочулардын 37%-ын гана добушун эсептелгенин эске алсак, 19% менен алдыда келе жатат. Бул Равшанбек Рыспаев дагы буга чейин 7-чакырылышта парламент депутаты болгон. Ал буга чейин Көкжар шайлоо округунан Өмүрбек Бакиров мандатынан ажыратылгандан кийин парламентке депутат болуп келген, ага чейин өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштегендигин дагы билебиз. Ал эми экинчи болуп Шамаев Акылбек. Шамаев Акылбек Арапбаевич аттуу талапкер келе жатат. Биз билгенден Шамаев Акылбек Арапбаевич жөнүндө көп маалымат жок. Бирок булардын андан соң Жаныбек Аматов аттуу талапкер экөөнүн ортосундагы бул жакта Акрам Мадумаров менен анча чоң айырма жок экен. Анча чоң айырма жок экен. Эгерде добуштардын жалпы 40%га жакын гана эске алсак, бул жактагы картина бир топ өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми аялдардан Мавлянова Махабат Эргешевна аттуу талапкер алдыда келе жатат. Эсиңиздерде болсо керек, Махабат Мавлянова дагы 6-чакырылыштагы парламентте Республика Ата Журт партиясынан депутат болгон. Ал ишкерлик менен алектенип, бир катар ири ресторан жана башка эс алуучу жайларга ээлик кыларын биз билебиз. Анда кийинки округга өтөрөлү. Бул жакта 4-чү шайлоо округундагы алдын ала жыйынтыктар.
азыркы тапта бул шайлоо округта бул негизинен Ноокат районундагы аймакты камтыйт. Азыркы тапта алгачкы орунда Рустамбек уулу Советбек келатат. Ал ушул тапка чейинки саналган добуштардын 20%дан ашуунун электир. Рустамбек уулу Советбек дагы бул 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Ал Ишеним фракциясынан депутат болгон. Соңку 1 жыл, 1,5 жыл эле болду окшойт. Буга чейин депутаттардын бири мандатынан ажырагандан кийин депутат болуп катталган эле. Ал эми экинчи орунда Уланбек Жаанбаев. Уланбек Кургонбаевич. Бул дагы ошо Ноокат районундагы шайлоо округунан буга чейин депутат болгон Коргонбай уулу Жусупбектин бир тууган иниси экендиги курулуш тармагында иш алып бараары белгилүү. Ал эми аялдардын арасынан ушул тапта Алимжанова Нулифар Якупжановна алдыга сурулуп чыкты окшойт. Бул азыркы тапка чейинки саналган добуштардын 7%га жакынын алыптыр. Нилуфар Алимжанова дагы 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Альянс фракциясынын, Альянс партиясынын тизмеси менен буга чейин эл өкүлү болгондугу жалпыга белгилүү. Талапкер болгондордун арасында 7-чи акшын дагы бир депутаты Надира Нарматованы дагы көрүүгө болот. Анда биз 5-чи шайлоо округуна келсек, 5-чи шайлоо округта ушул тапта 38%га жакын. Канча пайызы саналыптыр добуштардын? 29 гана пайыз, 30%га жакыны гана саналыптыр. Бирок ушул саналган добуштардын эң көбүн Сулайманов Элдар Нурланович. Бул дагы 7-чи чакырылыштагы парламенттин мүчөсү, Ата журт Кыргызстан партиясынын фракциясынан депутат болгон, мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун уулу экендиги белгилүү. Ал эми экинчи орунда Исраилов Азамат Алмазбекович, бул дагы жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты, Альянс фракциясынан депутат болгон. Ал эми добуштарды санай келгенде мыйзамга ылайык Айгүл Ахмедова аттуу талапкер алдыга чыгыптыр. Бул ишкер айым 48 жашта экендигин көрсөткөн. Буга чейинки депутат Кубанычбек Нурматовдун жубайы. Дал ушул округтан Кубанычбек Нурматов дагы, жубайы дагы талапкер катары көрсөтүлгөндүгү айтылып, кийин Нурматов өзүнүн талапкерлигин алган эле. Бул жолу ушул Ахмедова Айгүл жөнүндө эгер айта турган болсок, дал ушундай маалыматтар бар. Бул 5-чи шайлоо округунда өзгөчөлүктөрдүн бири, бул жерде Нурлан Сулаймановдун уулу Элдар Сулайманов башка округтарга салыштырмалуу өтө чоң ажырым өтө чоң экен. 6-чы шайлоо округуна келсек анда. 6-чы шайлоо округу бул жерде Кара Суу районуна туш келет. Азыркы тапта добуштардын 30%га гана жакыны саналыптыр. Ага ылайык Кудайбердиев Алтынбек аттуу талапкер алдыга чыкты. Ал жалпы саналган добуштардын 27%ын алып, Кудайбердиев Алтынбек буга чейин финансы министринин орун басары болуп иштегендигимен гана эсибизде калыптыр. Ал эми экинчи болуп Эргешев Бекмурза Аскарбаевич келе жатыптыр. Бул дагы 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты, Ош шаарынан катталган. Ал эми үчүнчү болуп Алимбеков Нурбек Карыевич келе жатат. Балким добуштар өзгөрүшү да мүмкүн. Ал эми гендердик квота боюнча бул жерде Тогузакова Айжан аттуу дарыгер деп буга чейин тааныштырып жатышты эле. Дагы бир аз эле айырма менен Салтанат. Жок, бул жерде Аманова Салтанат алдыга чыккан экен. 775, бул жакта 2,5 миңге бир аз ашыгыраак экен. Аманова Салтанат Ош шаарынын вице-мэр экендиги белгилүү. Анда номер 7-чи шайлоо округундагы алдын ала жыйынтыктарга келсек, азыр автоматтык эсептегич урналардан маалыматтар келип жаткандыктан Борбор шайлоо комиссиясына көп
киши кирип жаткандыктан бир аз жайыраак иштеп жатканын көрүп атабыз биз сайттан. Бул жерде добуштардын азыркы тапта 33% саналыптыр. Алдыда Козоев Алишер, бул 7-чи чакырылыштагы парламент мүчөсү болгон. Экинчи болуп Кубанычбеков Илимбек. Бул дагы жогорку кеңештен ушул дал ушул Кара Суу районунан, Кара Суу округунан жогорку кеңештин депутаты болгон. Ал эми гендердик квотага ылайык Машрапова Гүлай Эгемназарова азырынча алдыда. Мен билгенден бул Гүлай Машрапова мугалим болуп иштесе керек эле. Азырынча дал ушундай экен. Алишер Козоевди бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов менен да бир топ байланыштырышкан, өзү маалыматтар четке каккан, бирок ошо 2020-жылдагы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы менен талапкер болгону дагы коомчулукка белгилүү. Анда номер 8-чи шайлоо округу. Номер 8-чи Алай, Чоң Алай шайлоо округунан азырынча алгачкы биринчи орунду Акаев Жанарбек Кубанычевич алдыда келатыптыр. Дал ушул саналган добуштардын 23%га жакыны Жанарбек Акаев алган экен. Жанарбек Акаев буга чейин жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты болгон, алгач социал-демократтардан кийин Альянс партиясынын баштап баргандардын бири. Ал эми экинчиде Примов Улан Бердибаевич. Бул дагы 7-чи чакырылыштын депутаты, Алай округунан буга чейин добуш алган. Ал эми 3-чү болуп Сарыбашев Талайбек келатыптыр. Ош шаарынын мурдагы мэри, жогорку кеңештин депутаты, бирок картина кандай өзгөрөрү белгисиз. Ал эми гендердик квотага ылайык Нуржамал Төрөбекова. Нуржамал Төрөбековабы же Жолдошова Жылдызханбы? Жылдызхан Жолдошова 2775 2783. 0,00% аз гана айырма менен азырынча жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдызхан Жолдошова алдыда экен. Азыр номер 8-чи округда деле азыркы депутаттардын ортосунда кармаш жүрүп атыптыр да. Номер 9-чу шайлоо округуна келсек анда. Номер 9-чу шайлоо округу бунун картасы бул Өзгөн районун өзүнө камтыйт. Азыркы тапта бул жакта куйругулаш андай деле көп. Алдыда Төлөнов Данияр Эрмекович экен. Буга чейин дал ушул Өзгөн округунан жогорку кеңештин депутаты болгон, ага чейин Кыргызстан фракциясынын мүчөсү болгон, жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми экинчи болуп бул жакта Эрнис Толтоев 10,25% экен. Андан кийин болсо бул жакта Жеңишбек Абитов 10,4%. Жок, алдыда да бар экен. 10,, Нурланбек Сайпаев аттуу, анан Жалилов, Азамжан аттуу талапкерлер куйругулаш келатышыптыр. Азыркы тапта добуштардын 33 гана пайызын саналгандыгын эске алганда бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. 10-чу шайлоо округундагы кырдаал. Бул Кара Кулжа жана Өзгөн райондорунун чек арасында түзүлгөн. Азыркы тапта мурдагы баш прокурор Курманкул Зулушев алдыда келатыптыр. Ал эми экинчи болуп мурдагы депутат, ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрзаков Сүйүнбек. Эгерде Зулушев жалпы саналган добуштардын 24%-на ээ болсо, Өмүрзаков Сүйүнбек 12%-га, ал эми үчүнчүдө Ормонов Улукбек 10% менен келе жатыптыр. Жалпы 33 гана пайыз добуштар саналганын эске алганда бул жыйынтыктар дагы өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми гендердик квотага ылайык Гүлнара Батырова алдыда окшойт азырынча. Гүлнара Батырова өйдө жакта? Өйдө жакта Кадырбек кызы Нуркыз 2052, ал эми Гүлнара Батырованыкы 2629. Гүлнара Батырова буга чейин көп жылдар бою Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон, кийин саламаттык сактоо министри, социалдык коргоо министри болгондугу белгилүү. Бирден бир атаандаштык күчтүү болгон округдардын бири болду окшойт, ушул 10-чу шайлоо округу. Анда 11-чи шайлоо округу бул Манас шаары, азыркы мурдагы Жалал Абад, азыркы Манас шаарды. Талапкерлер эң аз катталган округ катары белгилүү. Бул жерде 5 гана талапкер катталган. Алардын арасынан Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич алдыга чыгыптыр. 57% менен саналган добуштардын
өзүн алган экен, ага добуш беришкен экен. Бул буга чейин дагы Жалал Абадтан бир мандаттуу округтан шайланган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган ийиниси экендиги менен белгилүү. Ал эми Кылычбаев Алтынбек Таирович дагы 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон. Бул Тазабек Икрамов мандатынан ажырагандан кийин Сузак округунан шайланып келген депутат катары белгилүү. Ал эми гендердик квотага ылайык 2 мырза 3 аял бул жерде талапкер болгон экен. Салямова Венера Хамзаевна аттуу талапкер алдыга чыгыптыр. Венера Салямова Жалал Абадта ошо прокуратура кызматкери экендиги менен ошо талапкерлерди тааныштыруу убагында маалымат алган элем. Бул жерде ошол эң аз талапкерлер катышкан шайлоо округунан азырынча Шайырбек Ташиев ушул шайлоого катышкан талапкердин ичинен эң көп добуш алгандардын бири болуп атат окшойт. 20 миңден ашык. 20 миңден ашык. Буга чейин Элдар Сулаймановдук 16 миңден ашык болчу. 12-чи шайлоо округу. 12-чи шайлоо округ азыркы тапта бардык ушу эң көп кирилген сайт Борбордук шайлоо комиссиясынын дал ушул системасы болсо керек. Ошондуктан бир топ жаңыланышы кыйын болуп атат. 12-чи шайлоо округтан абдан көп талапкер катталган эле. Дал ушул шайлоо округта жалпы талапкерлердин эң аксакалы жана эң жашы ушул шайлоо округта болчу. Азыркы тапта эң көп Чолпонбай уулу Бекмырза экен. Чолпонбай уулу Бекмырза. Биз ошол талапкерлерди буга чейин талапкерлерге сереп салганда эң жаш талапкер катары саналган 25 жаштагы ишкер жигит деп көрсөтүлгөн. Ал эми экинчи болуп Масабиров Талайбек Айтмаматович, бул дагы жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, акыркы жолу дал ушул Нокен базар коргон, жок, бул Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Ал эми гендердик квотага ылайык Жылдыз Курманалиева алдыда окшойт 2201 добуш менен. Ооба, Жылдыз Курманалиева экен. Анда биз кийинкиге өтөрөлү 13-чү шайлоо округундагы жогорку кеңешке депутаттар шайлоонун алдын ала жыйынтыгы. Бул жерде дагы ошол мурдагы депутаттар көп катышкан округ катары белгилүү болчу. Сыдыков Бактыбек Усенович алдыда келе жатыптыр. Ал жалпы ушул мүнөттөргө чейин саналган добуштардын 25%дан ашуун алган экен. Бул дагы Ата журт, буга чейин ушул Нокен шайлоо округунан, бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болгон, кийин бийликчил Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери, советтик ошол мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун баласы катары белгилүү. Ал эми экинчи болуп Айбек Алтынбеков экен азыр. Жок, экинчи болуп экинчи Айбек Алтынбеков 11843 экен. Бул дагы жогорку кеңештин буга чейин 2 чакырылышынын депутаты болгон, акыркы жолу Базар Оргон округунан депутат болгон. Баяман Эркинбаев аттуу мурдагы мамлекеттик спорт ишмеринин жакын тууганы катары белгилүү. Ал эми 3-чү болуп кызык Алтынбековго куйругулаш Талант Мамытов, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы. Ал эми аялдардан Карабекова Айгүл аттуу талапкер алдыда келе жатат. Бактыбек Сыдыков ушул 7-чакырылышта акыркы жолу кыргыз тили жөнүндө мыйзам талкууланып жатканда айткан сөздөр менен да элдешимде калды окшойт. Анда 14-чү шайлоо округу. 14-чү шайлоо округу бул дагы Нокен жана Токтогул райондорунун аймагында түзүлгөн. Азыркы жыйынтыктар боюнча канча пайызы саналыптыр? Жалпы шайлоочулар берген добуштардын 34%га жакыны саналып бүтүптүр. Ага ылайык Борбиев Болотбек Ибраимович алдыда келе жатат. Буга чейин Болотбек Борбиев Кыргызстандын Чикагодагы консулу, өзгөчө кырдаалдар министри, жол кайгуул кызматынын жетекчиси катары белгилүү. Ал эми экинчи болуп Сулайманов Кундузбек, бул дагы 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Бул дагы ошо жол кайгуул кызматынын кызматкери катары белгилүү. Токтогул менен Нокенден жалаң мурдагы майчилер келе атыптыр. Ал эми аялдардын арасынан Гүлшаркан Култаева, бул дагы 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат болуп, кийин мандатын тапшырып Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгондугу менен белгилүү. Буга чейин 7-чакырылыштын канча депутат кайра шайланып келиши мүмкүн деген талкууларга мындай жооп дагы болуп баратат окшойт акырында. Негизинен 15-чи шайлоо округу. 15-чи шайлоо округ бул Аксы, Чаткал жана Аксы, Чаткал округтарын
Ала Бука шайлоо райондорунун аймагында түзүлгөн. Азыркы тапта добуштардын канча пайызы саналыптыр? 40%га жакын саналыптыр. Алдыда Тургунбек уулу Нурланбек жогорку кеңештин 7-чакырылышынын төрагасы, ал эми экинчи болуп Турсунбаев Азизбек Атагозиевич. Бул дагы жогорку кеңештин мен билгенден буга чейин 4 чакырылышында депутат болгон. Алгач ошол бир мандаттуудан болсо, кийин республика, Кыргызстан, акыркы жолкуда ошол бир мандаттуу Ала Бука шайлоо округунан шайланып келген эле. Үчүнчү болуп Эрбаев Алишер, бул да жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Ал эми гендердик квотага ылайык. Айсаракан Абдибаева 2961 экен. Туманбаева Рада 2051. Эң эле ошол Айсаракан Абдибаева азырынча алдыда. Бул дагы жогорку кеңештин депутаты, Ишеним партиясынан 7-чакырылышка депутат болгон. Бул округда ошо Айсаракан Абдибаева менен бир тууган эжеси Салтанат Абдибаева экөө атаандаш болгондугу менен журналисттердин көңүл буруусуна туш болгон эле. Салтанат Абдибаева 415 гана добуш алган экен. Анда 16-чы шайлоо округуна келсек. 16-чы шайлоо округу бул негизинен Талас облусунда түзүлгөн. Кара Бура, азыркы Айтматов, Талас жана Бакай Ата райондору, же Манас району. Бул жерде дагы жыйынтык өтө куйругулашып келатышыптыр. Алгачкы орунду добуштардын азыркы мүнөткө чейин саналган добуштардын 22%-ын жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастанбек Жумабеков алыптыр. Ал эми экинчи орунда Русланбек Жакышев, бул дагы жогорку кеңештин 7-чакырылышынын мурдагы депутаты болгон, Ишеним партиясынан. Үчүнчү болуп Чотонов Медербек дейт. Ал эми аялдардан Медина Кайрылбекова, гендердик квотага ылайык Медина Кайрылбекова аттуу талапкер алдыда экен. Бул жерден дагы бир эске алып койчу, баарына каршы дегендер мен байкап аткандан ар бир округда кеминде 100дөн кем эмес экен. Ар бир округда ошо баарына каршы деп 100 добуш. Бирок бул жалпы шайлоочулардын эсебин алганда анчалык көп эмес. Ал эми 17-чи шайлоо округу бул Талас облусунун бир бөлүгү жана Чүй облусундагы Кара Балта шаарына чейинки райондорду камтыйт. Ага ылайык азыркы добуштардын канча пайызы саналыптыр? 30% саналыптыр. Азыркы тапта Нурланбек Азыгалиев. Бул дагы дал ушул округдан бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болгон, жогорку кеңештин вице-спикери болгон. Ал эми экинчи болуп Узакбаев Улукбек Камчыбекович. Бул прокуратура кызматкери, врач, балдар ооруканасынын мурдагы башкы врачы Камчыбек Узакбаевдин уулу катары белгилүү. Ал эми гендердик квотага ылайык азырынча бирок добуштар куйругулашып келатыптыр. Мурдагы депутат Бактыбек Чойбеков дагы 3-чү келе жатыптыр. Ал эми гендердик квотага ылайык азырынча Чолпон Эсенаманова. Бул дагы экс-депутат болгон, мурдагы депутат Замирбек Эсенамановдун кызы. Бир нече шайлоого ошол талапкерлигин койгондугу менен белгилүү. Ал эми аны менен аз гана айырма менен Айжан Чыныбаева, Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри, белгилүү активист, ишкер айым. 18-чи шайлоо округуна жетип калдык. 18-чи шайлоо округунан да эң көп Карим Ханжеза келатыптыр. Бул дагы 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Буга чейин деле дал ушул Панфилов району, Москва районундан депутат болгон. Ал эми экинчи орунду Бибосунов Эркин аттуу талапкери келе жатыптыр. Ал эми андан кийин бир аз эле Чомоев Муратбек аттуу талапкер дагы. Жалпы добуштардын канча пайыз саналыптыр? 32 гана пайызы саналганын эске алганда, бул жыйынтыктар дагы өзгөрүп, кайсы бир азыркы учурда куйругулашып келе жаткан талапкер алдыга чыгып кетишибиз да ажеп эмес. Ал эми гендердик квотага ылайык Сатиева Гүлжан Эркинбековна аттуу талапкер алдыда келе жатыптыр. Биз анда 19-чу шайлоо округуна келсек,
Бул жакта да аябай көп талапкер катышкан Ооба. округдардын бири болсо керек. Сокулук району жана Бишкектин батышындагы жаңы конуштарды өзүнө камтыган округ. Бул жерде мен жаңылбасам 25 талапкер чыгып, ошо Кыргызстан боюнча эң көп талапкер катталган округ болгон. Азыркы тапта Азыр эң көп добушту Медербек Алиев келе атыптыр. Добуштардын канча пайызы саналды? 28 гана пайызы саналыптыр. Медербек Алиев ушул саналган добуштардын 12,72 алса, экинчи болуп Жунусалиев Рамис бар экен. Ал эми ошондой эле Эгембердиев Абдылдабек аттуу 3 талапкер алдыда келе атат. Медербек Алиев 4000ден ар жак бери жак ошол экөө жакын экен. Ал эми гендердик квота боюнча бул жактан Акимжанова Рыскүл Акимжанова 1056 добушу бар экен азыр. Гендердик квотадан Акимжанова азыр алдыда экен. Медербек Алиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Ал эми экинчи келе жаткан Рамис Мамбеталиев Көкбөрү Федерациясынын буга чейинки президенти катары белгилүү. Бирок добуштар өзгөрүшү мүмкүн эртеңки кечээ. Жакын экен бул жерде аябай чачырапты добуштар. Ал эми 20-чы шайлоо округ бул Аламүдөн районундагы айылдарды өзүнө камтыйт. Азырынча Темирлан Айтиев аттуу талапкер алдыда келе жатыптыр. Ал жалпы саналган добуштардын 30%га жакынын алса, экинчи болуп Сейитбек Атамбаев азырынча алдыда экен, экинчи болуп келе жатыптыр. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу. Ал эми үчүнчү Максат Алымбеков. Бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси болгон Ынтымак партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири. Ал эми гендердик квотага ылайык. Гендердик квота бул жерде Ашымбаева Токтобүбү 683 дейт. Ал эми өйдөдө Ташыбекова Гүлнара 694 дейт. Азырынча Ташыбекова Гүлнара алдыда экен, бир гана мына 12 добуш, 11 добуш менен алдыда экен. Эми бир добуштар саналып атат да. Ташыбекова Гүлнара бул дарыгер, Бишкектеги бир катар үй бүлөлүк медицина борборлорунун жетекчиси болсо, Токтобү Ашымбаева мугалим, билим берүү министринин 2 жолу орун басары болгон. Учурда Арабаев атындагы университеттин алдындагы педагогикалык колледждин жетекчиси катары белгилүү. Дагы бир көңүл буручу жагдай, бул жерде баарына каршы деп 1016 адам бериптир. Айрым талапкерлерге берилген добуштан да ашып кетет экен. Жалпысынан ушул округда баарына каршы берилген добуштар көбүрөөк окшойт. Анан шайлоочулар аз келген да округдардын бири болду окшойт. Активдүүлүгү төмөн болду. 21-чи шайлоо округуна келсек анда. 21-чи шайлоо округу бул Бишкектин Ленин округу, Ленин районунун чегинде аныкталган. Биринчи болуп Кубанычбек Коңгантиев. Бишкек шаардык кеңешинин бир нече чакырылышын депутаты, шаардык кеңештин төрагасы болгон. Азыркы тапта саналган добуштардын 36%-ын алыптыр. Бул мурдагы баш прокурор Камбаралы Коңгантиевдин уулу, мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгантиевдин агасынын уулу. Ал эми экинчи болуп Жаныбек Абиров. Жаныбек Абировду да көпчүлүк тааныса керек. 7-чи чакырылышта депутат болгон. Дал ушул округдан, Ленин округунан депутат болгон. Ал эми гендердик квотага ылайык Садырбаева Жылдыз 1742 бул 7-чи чакырылыштын депутаты болгон, жогорку кеңештин вице-спикери. Бул жерде үчүнчү мен түшүнгөндөн Чыңгыз Айдарбеков келе жатыптыр. Чыңгыз Айдарбеков да 7-чи чакырылыштын депутаты болгон. 4-үнчү Мирлан Женчораев. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Жаныбек Абиров ошол видеосу тарап кеткен, мушташтан кийин мандатын тапшырып кеткен. Азыр эми 8-чи чакырылышка дагы шайланып калышы мүмкүн эгер добуштар мындан өтө олуттуу өзгөрбөсө. Анда 22-чи шайлоо округу. 22-чи шайлоо округу бул Бишкектин түштүк эмес, ошо микрорайондорду камтыган округ. Бул жерде Бекешев Дастан Далабаевич
азыркы учурда саналган добуштардын канча 27% гана 28% жакыны гана саналыптыр. Ошентсе дагы Дастан Бекешев жалпы добуштардын 43%дан ашыгын алып алдыга чыгыптыр. Ал эми экинчи болуп Болот Ибрагимов. Бул дагы ошол активист, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, ошол жолдогу мыйзам бузууларга каршы, мыйзамсыздыктарды ашкерелеген блогер катары таанымал. Үчүнчү болуп Досалиев Элмир келе жатыптыр. Айырма 1000ге жакын экен Ибрагимов менен. Ал эми аялдардын арасында Гүлия Кожогулова. Бул 7-чакырылышта Бүтүн Кыргызстан оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты, мурдагы прокуратура кызматкери. Бул округтан Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров да катышты эле. Азырынча ал 3036 добуш топтой алган экен. Номер 23 шайлоо округу тууралуу кеп кылсак. Бишкектин Борборундагы 1-май районуна. Бул жерде ушу Кыргызстандын тарыхында буга чейин дагы ошол бир мандаттуу добуш округтардан мандат алган Эльвира Сурабалдиева кайрадан алдыга чыккан экен. Азыркы тапта саналган добуштардын 25%дан ашуун алыптыр. Ал эми экинчи болуп Үмбеталы Кыдыралиев 17% менен, үчүнчү болуп азыр Марле Маматалиев экинчи экен. Экинчи. Андан кийин Үмбеталы Кыдыралиев, андан кийин Ильяс Чалов дейт. Ошондой эле бул жерде ошо активдүүлүк көрсөткөн Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Аида Исатбек кызы 9%дан ашуун алыптыр. Бул 23 шайлоо округда биринчиден болуп ошол аял киши алдыга озуп чыгат окшойт. Бул эми 24-чү шайлоо округу. 24-чү шайлоо округ бул Бишкектин Свердлов районунда чегинде аныкталган. Ал жерде буга чейин дал ушул округтан Жогорку Кеңештин депутаты болгон Жумабек Салымбеков. Бул шаардык кеңештин 4 чакырылышын, 5 чакырылышын депутаты болгон, белгилүү Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү Аскар Салымбековдун жакын тууганы. Ал эми экинчи болуп азыркы тапта Арафат Исмаилов аттуу жигит келе жатыптыр. Бул дагы ошол Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Сайдахмат Исмаилов аттуу ишкердин уулу. Ал эми үчүнчү болуп Улукбек Карабек уулу. Журналист, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал эми аялдар арасында гендердик квота боюнча Гүлнара Акимбаева. Прокуратура кызматкери, легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Молдалиевдин кызы. 25-чи шайлоо округу тууралуу кеп кылсак, бул жерде Бахридин Шабазов. Азыркы тапта Бахридин Шабазов. Ал саналган добуштардын 24%га жакынын алыптыр. Бул дагы Ишеним партиясына мен жаңылбасам, Жогорку Кеңештин депутаты болсо керек эле. Ал эми экинчи болуп Бакыт Тентишев. Ал Ынтымак партиясынан Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болгон, Чүйдүн мурунку губернатору Эркин Тентишевдин уулу. Ал эми гендердик квота боюнча Эркайым Сейитказиева. Бул жакында гана ошол Ысык Ата районунун акимдигинен бошотулган, жана кадастр кызматынын орун басары болгон, эң жаш акимдердин бири катары да белгилүү болчу. Ал эми булардан кийин ушул шайлоо округунан да бир топ аялдар талапкер болду эле. 26-чы шайлоо округуна келип калдык. Токмок, Гемин аймактарында түзүлгөн. Медербек Саккараев азырынча. Медербек Саккараев. Бул дагы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Буга чейин дал ушул округтан эле шайланган болчу. Ал эми экинчи болуп Эркинбек Исеналиев экен азырынча. Эркинбек Исеналиев дейт. Экөөнүн добуштары дагы мындай бир 700 добуштун ар жак бер жак экен. Анан дагы бир гендердик квотадан болсо Жамиля Исаева алдыга чыккан окшойт. Бул добуштардын канчасы саналды? Добуштардын 38%, 39%га жакын экен. Үчүнчү болуп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Элдар Абакиров келе жаткан экен. Алардын ал эми Жамиля Исаева. Бул да 7-чакырылышынын депутаты. Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон, Жогорку Кеңештин вице-спикерлигин аркалаган. Бул эми 27-чи округ, бул Ысык Көл районунун Тоң
Жетөгүз жана Каракол шаарын камтыйт. Жок, бул тескерисинче. Түп, Чолпон Ата, Ысык Көл району жана Ак Суу райондорун камтыйт. Азыркы тапта Түмөнбаев Акылбек буга чейин дал ушул округтан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Бир топ жыл Атамекен партиясынын менен кызматташып жүргөндүгү менен белгилүү. Анан эң дагы бир жагдай ушул президент Садыр Жапаровдун кудасы экендигин өзү да ырастаган жайы бар. Ал эми экинчи орунда бул жерде табылды Муратбеков 4814 алса, Гүлкан Молдобекова 4818 добуш экен. Экинчи Гүлкан Молдобекова экен. Бул дагы Жогорку Кеңеш бир нече чакырылган депутат, акыркы жолу Альянс фракциясынан депутат болду эле. Ал эми Табылды Муратбеков болсо Ыйман Нуру партиясынан депутат болгон. Ошол аталган партиянын лидери, фракциянын лидери Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшырган соң анын ордуна келип бир аз гана жок, бул чегарага байланыштуу парламентте бир топ пикирлерин айтып, кийин кылмыш иши козголуп, кармалган, сурак берип чыккан депутаттын ордуна келген. Айжигит, Султанбай Айжигитовдун ордуна келген. Бул округтан үчөө тең, эгерде ушундай жыйынтык чыгарылса, мурдагы депутаттар кайрадан мандат алышат экен. 3 депутат келе турган экен бул жерде, эгер шайлоонун жыйынтыктары олуттуу өзгөрбөсө. 28 шайлоо округу. 28 шайлоо округу бул мен жогоруда айтып өткөн Тоң, Жетөгүз райондору жана Каракол шаарын камтыйт. Бул жакта да кызык экен. Кызык, өтө кызык экен. Эрулан Көкүлов. Эрулан Көкүлов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, белгилүү блогер. Бул эксперимент кылып, мен башка округка барып коем деп айтты эле. Мына алдыда келе жатыптыр. Ал добуштардын жалпы 33% саналганда алдыга чыгып 8000ден ашык добуш алган экен. Ал эми экинчиде Сагынаев Болот Сагынаев экен 6986 менен келатыптыр. Ал эми үчүнчүдө Жунушбаева Рахат. Эгер аялдардын квотасы менен квотасын эске албаганда деле жалпысынан эле 3-чү орунда келатыптыр. Рахат Жунушбаева бул ишкер, Кыргызстандагы ошол лифт чыгаруу жаатында иш алып барган, Sky Industry деп аталган ишкананын негиздөөчүсү. Бул жерде дагы кимдер бар эле? Балиев Арсланбек бар болчу, Балбак Төлөбаев бар эле, Жогорку Кеңештин депутаттары, мурдагы депутаттар бар эле, Акыл Кемелов парламентте мурда кийин депутат болуп кеткен. Бул жерде бирок добуштар азырынча толук саналып бүтө элек 33 гана пайыз саналды. Ошондуктан кимдир бирөө жеңип чыкты деп айтуу азырынча эрте. Балким добуштар саналып бүткөндөн кийин таптакыр башкача жыйынтык болот. Азыр чет өлкөдөгү добушканалар да толук жабылды элек. Ал жактагы добуштардын жыйынтыгы дагы автоматта эсептөөчү урналарга түшө элек. Ошондуктан өзгөрүп кетиши толук мүмкүн, бирок башта айткандай аябай айырма деле да чыкпашы мүмкүн. Бул 29 округ 3 облустун аймагында түзүлгөн. Тогуз-Торо району, Жумгалы району, Кочкор району жана Балыкчы шаары. Азырынча добуштардын 38% саналып бүтүптүр. Ага ылайык Нурбек Сыдыгалиев алдыда келе жаткан көрүнөт. 22% менен. Ал эми Жогорку Кеңештин ошо Ишеним партиясынан ага чейин Атамекен партиясынын тизмеси менен депутат болгон, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеген. Ал эми экинчи болуп Белеков Адилет. Бул ишкер жигит, Кочкордо айыл өкмөт башчысы болгон, кийин Башат Агро аттуу фермердик чарбанын жетекчиси катары деп мен бүгүн эле өмүр баянын окудум эле. Ал эми бирок мен түшүнгөндөн бул жактан 5000 жок. 3-чү гендердик квота боюнча Гүлсүнкан Жуншалиева. Бул дагы бир аз гана убакыт, быйыл февраль айында Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен мандат алган. Өзү кесиби боюнча философ, окумуштуу экен. Караколдо жогорку окуу жайда, кийин Кыргыз медициналык академиясында окутуучу болуп иштеп, бир топ жыл, соңку 4 жыл дал ушул медициналык академиянын проректору болгон экен. Анда акыркы тоолу 30-чу Нарын облусуна келели анда.
Бул жакта дагы шайлоо кызуу жүрдү окшойт. Талапкерлер активдүү, айрыкча социалдык тармактарда активдүү болуп, бири-бирине каршы айыгышкан бир мындай талкуулар менен коштолду. Азыркы тапта эң көп Кубанычбек Самаков экен. Кубанычбек Самаков добуштардын канча пайызы саналыптыр? 42% саналыптыр. Ага ылайык ошо жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Кубанычбек Самаков биринчи келе жатса, экинчи Улан Бакасов, дал ушул Нарын Ат Баш округунан буга чейин шайланган Улан Бакасов, үчүнчү болуп дагы бир жогорку кеңештин мурдагы депутаты, 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынан шайланган Мурадил Сыдыков үчүнчү болуп келе жатыптыр. Гендердик квота менен дагы бир депутат. Дагы бир депутат Ишеним партиясынан шайланган Жылдыз Таалайбек кызы келе жатыптыр. Бул жерде дагы бир депутат ушул Мирлан Самыйкожо дагы 7%дан ашык добушту алган экен. Бул добуштардын 40%дан гана ашууну бул жерде ушул аз гана айырма менен келе жаткан атаандаштар арасындагы жыйынтык өзгөрүп, кимдир бирөө озуп да чыгышы мүмкүн экен. Ошондуктан азырынча кимдир бирөө жеңди деп айта албайбыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, кесиптешим Бакыт Төрөгелди экөөбүз Борбордук шайлоо комиссиясынын ушул тапка чейинки автоматташтырылган системасына келип түшкөн добуштардын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда түзүлгөн 30 округдагы кимдер алдыда келе жаткандыгын жана жаңыртылган шайлоо мыйзамына ылайык кимдер мандатка ээ болушу мүмкүн экендиги тууралуу кыскача сереп кылдык. Биз менен азыр көрсөтүүбүздү улантабыз, түз эфирде берилип жатат. Биз азыр ушул алгачкы жыйынтыктар эмнеден кабар берет, деги эле келечектеги парламенттин жүзү, мүнөзү кандай болот деген суроонун тегерегинде эксперт, филология илимдеринин доктору Венера Сайпидин менен түз байланышта маектешсекпи деп турабыз. Венера айым, бизди угуп жатасызбы? Саламатсыздарбы? Мен сиздерди угуп атам. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын алгачкы жыйынтыктары менен таанышсаңыз келек. Ушул мүнөттөргө чейин чыккан жыйынтыкка сиз кандай комментарий бересиз? Мен чын айтсам, кайсы бир деңгээлде күтүүсүз жыйынтыктар болуп атат. Мен мындай кайсыл бир деңгээлде жагымдуу жыйынтыкты мындай күтүп алган эмесмин да, чын айтсамчы. Бул бир, экинчиден ар бир жыйынтык ошол кандай жыйынтык берет, кандай натыйжа берет, ал ошол багы шайлоо мыйзамы кабыл алынганда эле белгилүү болчу да. Мында кырт система түзүлдү да, кандай методика менен жүргүзүлөт бул шайлоо, кимдер катыша алат, кандай шайлоо процесси жүрөт. Бул ошол шайлоо мыйзамында эле белгилүү болуп калат да. Бул жогорку кеңешке кимдер келет, кимдер келе алат, кимдердин мүмкүнчүлүгү бар, жана катышып аткан талапкерлердин мында бир сапаттык дагы башка жагынан бир өзгөчөлүктөрү кандай болот, ошол шайлоо мыйзамы кабыл алынганда эле кайсы бир деңгээлде белгилүү болуп калат. Кийинки жогорку кеңештин курамы кандай болот деп ойлойсуз? Эгерде алдын ала жыйынтыктар дал ушул бойдон сактала турган болсо, мындай плюралисттик, жогорку кеңештин көз карандысыздыгы сакталчудай көрүнөбү? Тилекке каршы мен мындай деп ачык айтуудан бир аз карманат элем да. Анткени бул жогорку кеңеш бир күчтүү, бир улуттук, жалпы улуттук масштабда ой жүгүртө алган, концептуалдуу ойлору бар, мамлекеттик түзүлүш жөнүндө түшүнүктөрү бар, жогорку кеңештин функциясын түшүнгөн, кандайдыр бир идеялар менен жашаган, бир мурда саясий айдыңда өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөткөн инсандар келе турган жер болуп эсептелинет да. Бул ар кайсы тармактардын лидери же бир ар кайсы аймакта мындай ошол чектелген аймакта гана белгилүү адамдар келе турган жер эмес экендигин биз туура түшүнүшүбүз керек. Анткени жогорку кеңеш бул мамлекеттик институт. Ал мамлекеттик институттар күчтүү болгон учурда гана күчтүү мамлекет түзө алабыз. Мына эмне үчүн мындай деп айтып атам да? Мындай деп айтып аткан себеби ушул шайлоо процесси жүрүп аткан учурда көптөгөн талапкерлер дебатка келбей коюп атышты, дебатка катышпай калып атышты. Мындан сырткары
жанагы массалык маалымат каражаттары элге өзүнүн программасын тааныштырууга мүмкүнчүлүк берген, убакыт берет. Ошону да туура колдоно алышпай, ошого да келбей калып аткан талапкерлерди көрүп аттык. Жерлерде жана округтар боюнча ошол талапкерлер өткөрүп аткан жыйындарга дагы келбей калып аткан талапкерлерди көрүп аттык. Мындан сырткары жерлерде жана жергиликтүү бийликтер ошол талапкерлерге жакшы шарт түзүп бере албай, эл менен жолугушуу уюштурулбай калгандыктан ошо талапкерлер мындай базарларда, көчөлөрдө, ар кайсы бурчтарда 3төн 4төн бир жарандарды формалап алып, өзүнүн бир программасы, өзүнүн ойлору жөнүндө айтып аткан учурларды көрүп калаттык. Мына ушунун бардыгы парламенттин, азыркы парламенттин тиги сапаттык көрсөткүчүнө аябагандай чоң таасир берет. Мындан сырткары бул шайлоо мыйзамындагы жанагы каржылык жактан аябай көп мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдүбү? Бул да болсо өзүнүн баягы интеллектуалдык башка ресурстарын өнүктүрбөй, каржылык жактан ресурсу өнүгүп калган айрым бир мурда саясий айдында жок, мурда белгисиз талапкерлердин мындай жогорку кеңешке келип калышына мындай мүмкүнчүлүк түздү да. Азыркы мүнөттөргө чейинки жыйынтыкка ылайык, ушул 7-чакырылыштагы депутаттардын көпчүлүгү кайрадан мандат алчудай сезилди. Жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышынын 90 депутатынын 78-и парламентке кайрадан талапкер болуп ат салышкан эле. Алар өзүңүз билгендей сентябрь айында жогорку кеңештин тарашынын демилгечиси болуп аны колдогон эле. Бул көрсөткүч эмнеден кабар берет сиздин көз карашыңызда? Тилекке каршы жогорку кеңешке шайлоо бул мындай жаңы бир саясий лидерлердин генерациясын алып келиш керек эле да. Жаңы бир саясий элитаны калыптандырганга бир кандайдыр бир шарт түзүш керек болчу. Тилекке каршы мурунку чакырылышта дагы өздөрүн жакшы жагынан көрсөтө албаган талапкерлердин кайрадан шайлоого катышып, кайра жогорку кеңешке келип калышы бул кандай? Бул саясий болбосо, мыйзамдык болбосо бир абийир деген бир лимит бар да. Морал деген лимит бар, ошол кайга кетет да андачы. Бул ошол шайлоого даярдыкка аз гана убакыт берилгенин да бир көрсөткүч эмеспи? Албетте, бул дагы өз таасирин тийгизе турган факторлордун бири болуп эсептелинет. Мындан сырткары мен жалпы баягы саясий апатияга түрткөн айрым бир факторлорду да белгилеп өтөйүн, Бакыт мырза. Маселен деген мугалимдер, врачтар, студенттер, жана башка багы ортоңку катмардагы мамлекеттик кызматкерлер, бул аябагандай аң сезимдүү, билимдүү чоң бир коомдун катмары да. Ушул катмардын дагы жанагы социалдык тармактарда лайк коюуга болгон чектөө, анан жолугушууларга барбай калуусу дагы бул шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизди. Анткени бул талапкерлер өздөрү деле айтып атпадыбы? Биз жолугушууга барсак, ошол бир айылды, бир округтун эң алдыңкы деп эсептелинген бир билимдүү катмары жок. Анткени аларга тыюу салынган, коркуп үркүп келген жок дегенде талапкерлер өздөрү дагы көрсөтүп айтып атышты го. Бул фактор дагы шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизди. Анткени көп талапкерлер өздөрүн жакшы тааныштыра албай калышты. Өздөрүнүн программасы менен жеткиликтүү мындай көбүрөөк элге жеткенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Мурунку жогорку кеңештин талапкерлерине мүмкүнчүлүк, анткени алар кайсы бир деңгээлде 4 жыл бою жогорку кеңештин тиги аянтчасын алар мындай колдонушкан болчу да. Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта филология илимдеринин доктору, окумуштуу Венера Сайпитин болду. Чоң рахмат сизге. Мен анда соңку маалыматтарды айтып кетсем, Борбордук шайлоо комиссиясы азыр улам маалыматтарды жаңылап жатат. Негизинен 2619 шайлоо участкасы болсо, 2468 шайлоо участкасынан автоматтык эсептегич урналардан добуштар түштү. Ал деген 94,23% дегенди билдирет.
Бирок азыр канча шайлоочу Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоосуна катышканы тууралуу маалымат саат 8ге карата жаңылана элек. Биз 7деги маалымат менен алсак 1.473.000ден ашык адам шайлоодо келип өзүнүн жарандык милдетин аткарды. Бул 34,31% түзөт. Эми жалпылап алганда 38 ошол 40ка чукулдап барган шайлоочулар. Бул мурдагы шайлоолорго караганда активдүүлүк жогорураак. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо бир 34%дан бир аз ашыгыраак катышкан экен. Ал эми президенттик шайлоодо акыркы 39%дын тегерегинде катышкан экен. Биз менен түз байланышта кезектеги коногубуз бул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мырза. Аны менен бүгүнкү шайлоонун жүрүшү, анын жыйынтыктары тууралуу кыскача ат жалында маектешсекпи деп турабыз. Эдил мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Бакыт мырза. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болду. Жалпысына мүнөзү, жыйынтыктары коомчулукка ачыкка чыкты. Сиз бүгүнкү деги эле шайлоонун жүрүшү жана алгачкы жыйынтыктарын кандай комментарийлейсиз? Ооба, туура. Биз да бүгүн ынтымак ортодо оперативдүү штаб иштеди. Адылбек Алешевич Касымалиевдин жетекчилигинде. Биз да азыр ушул штаб деле уланууда. Анан биз дагы саат 8де баштап жалпы элдин катарында эле ушул биздин жалпы Кыргызстан эли шайлоочуларыбыз кандай добуш бергенин биз дагы ошондой маалыматты алып аттык. Эми мына негизинен 95% алдын ала маалыматтар, биз буну баса белгилешибиз керек. Анткени негизги жыйынтыктар жанагы шайлоо бюллетендерди эсептеп, анан участкалык комиссиялар протоколдордун негизинде чыгарылат. Мен айтып коюшум керек, эң негизги жыйынтык бул албетте шайлоолор тынч өттү. Жакшы шайлоочуларыбыздын жанагындай добуштары белгилүү болду. Негизинен албетте бул кубаныч. Негизинен биздин демократия, жалпы эл булагы дейбиз, бийликтин булагы. Ошол бүгүн албетте чоң майрам, бардыгыбыз абдан кандай добуштарды кимге берди, ошол 30 округтан жаңы система менен келген иштешебиз деген албетте уже сөздөр башталды. Ал эми парламенттин курамына сиз кандай баа бересиз? Мисалы, азыр дүйнө бат-баттан өзгөрүп атат. Бардык чакырыктар чыгууда. Кийинки парламенттин алдында кандай милдеттер, кандай көйгөйлөр турат? Эми бул белгилүү, туура. Ошондой регионубуз, жалпы дүйнөбүз, коомчулук, технология, экономика, эл аралык катнаш, геосаясаттын бардыгы өзгөрөт толугу менен келерки 5 жылдын ичинде. Бул жаңы шайланган Жогорку Кеңештин милдети, жанагындай мандатын, менин оюмча, президентибиз, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун негиздеген жанагы 2030 жылга улуттук программанын тегерегинде менин оюмча биз күтөбүз. Ушул шайланган Жогорку Кеңеште менин оюмча мурдагы Жогорку Кеңеш менен салыштырмалуу дагы президенттин саясатын колдогон көпчүлүк бар болот. Албетте ошол кабыл алынып аткан мыйзамдардын тегерегинде биз албетте конструктивдүү диалогко даярбыз. Министрлер кабинети мурдагы бир канча чечимдерди кайра карап чыгышыбыз керек. Бир канча ондогон приоритеттүү мыйзамдардын тизмеси дагы даяр. Биз ушул конструктивдүү иштегенге жана элибиздин жакшылыгы, ийгилиги, ушул гүлдөгөн мамлекетибизде келерки 5 жыл керек болсо өткөн 35 жыл менен салыштырмалуу ошого тете 5 жыл болуш керек. Мен оюмча бул жаңы шайланган элдик депутаттар ошол элдин ишенимин акташат деген ишенимдемин. Эдил мырза, буга чейин дал ушул 5 жыл мурун, 4 жыл мурун парламенттин шайлоонун жыйынтыктарын талкуулоо маалында сиздин бир топ
пикирлериңиз талаш жаратты эле, анын ичинде ошо парламенттин ке болгон мамиле, өкмөттүн кылыгы иш айбайт деген сыяктуу. Бул жолу сиздин маанайыңыз кандай болууда? Анан жалпы эле бул жолку шайлоодо мындай шааниси аз болду, шаңы сезилген жок деген комментарийлерге кандай жооп бересиз? Бул биринчиден мен айтып коюшум керек, парламенттин өз орду бар. Бул элдик мыйзам чыгаруучу бир бутак, бийликтин бутагы, элдин өкүлдөрү отурат. Буну мен эч качан жокко чыгарбайм, чыгара албайм дагы. Кимиси чыгарса дагы мен акыркы кишиси болом ошондой. Бирок биз ушул мыйзам чыгаруучу табиятын туура түшүнүшүбүз керек. Анан туура түшүнүп келатабыз. Бул өкмөттөн же аткаруучу бийликтен же президентке акыл үйрөткүлө деп шайлаган жок. Элибиз мыйзам чыгарып бергиле жана магыла деген мандат бар. Ошол биз бара-бара ошону үйрөнүп келатабыз. Буюрса жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек. Жаңы регламент өтө эффективдүү болуш керек. Демократияны күчтөндүрүшүбүз керек. Жанагындай өтө эффективдүү регламент болот. А экинчи маселе, жана сурооңузга жооп бере турган, албетте бул шааниси чыкпай калды дегенге деле мен макулмун. Анткени билесиздер, 90-жылдары ошол депутаттарыбыз, ошол кездеги оппозиция жетекчилери так ошол биздин депутаттар, демократтар ошол КТРдин күчүнөн коркуп, массалык маалымат каражаттарын толугу менен ооздуктаган. Толугу менен эч ким жөнүндө, шайлоо жөнүндө киришпейсиң, киришсең дагы акчага гана рекламаны бересиң, калганын эч кандай чагылдырбайсың деп. Ошону биз азыр кесепетин көрүп атабыз. Бул эрежелерди азыркы бийлик киргизген эмес, бул ошол мурдатан бери кара жашык КТРден корккон СМИлерди, массалык маалымат каражаттарды деги эле ушул шайлоолордогу эрежелерди өтө ашыкча эле мындай бир регламенттештирип салганбыз да. Ошонун тегерегинде дагы менин деле бир андай жанагы сын пикирлерге мен деле кошуламын. Биз деле ошондой ойдобуз. Буюрса жаңы шайланган жогорку кеңеш ошол мыйзамды дагы оңдоп чыгышыбыз керек. Рахмат. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болду. Эдил мырза, сизге рахмат. Анда биз ушуну менен программаны жыйынтыктай берсек болот окшойт. Кадырман көрөрман, биз түз эфирде жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жүрүшү тууралуу, анын алдын ала жыйынтыктар боюнча сиздерге түз эфирде маалыматты бердик. Биринчилерден болуп, жөн гана маалымат бербестен кимдер депутат болуп келери тууралуу жана алардын өтмүшү боюнча дагы баяндарды айтып бердик. Жалпы эле Кыргызстанда парламенттик шайлоо кандай өттү? Сиз добуш бердиңизби? Биздин программанын алдына пикир жазыңыз. Ал эми биздин кесиптештер болсо Азаттык Чек.org сайтында шайлоонун жыйынтыктары боюнча маалыматтарды утур жаңылап турат. Кирип кененчен окуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрегел жана кесиптешим Бакыт Асанов иштеди. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.